Муниципалдык кызматтарга оймо билинг системасын киргизүү максатында компаниянын өкүлдөрү Ысык Көл облусуна келишкен. Каракул шаардык мэриясында өткөн жыйынга облустук айыл аймактардын айтистери, суу түтүк жана тазалык ишканаларынын өкүлдөрү келишкен. Алгач компания тууралуу маалымат берилип, анын артыкчылыктары айтылды. Биз Ысык Көл областындагы муниципалдык ишкананын жана айыл өкмөттөрдүн өкүлдөрүн чогултуп, ушул информациялык система, оймо билинг деген система кандай аларга жардам бере алат деп семинар өткүзүп атабыз. Кыскача семинар кандай көйгөйлөрдү чече алат, кандай маселелерди чечет, кандай жеңилдик берет ошо ишканалардын адистерине. Негизи оймо билингди айтып кетсек, бул өз атында эле билинговый система. Ошондо абоненттердин базасы, ал абоненттердин базасына мисалы бир кандайдыр бир кызматтарга төлөмдөр кетсе, мисалы тазалык кызматтары, мусор чыгаруу, же таза суу проекттери, же жанагы муниципалдык мүлк боюнча арендага жерди, ар нерселерди берет эмеспи? Ошол боюнча биздин система бүт автоматизация жасайт да. Счетторду жасайт, ай сайын төлөй турган дүмүрчөктөр чыгат. Ошондой эле терминалдар, электрондук капчыктар, банк аркылуу абонент ошо дүмүрчөк менен барса, өзүнүн лицевой счету бар да. Лицевой счету менен төлөйт. Ошол төлөгөндө эле билингке келип түшөт. Муниципалдык ишкананын адистери, оператор базада анык көрүп турат. Бүгүнкү күндө Арис агенттиги айылдардагы тургундарды таза Тамгасы муниципалдык ишкана автоматташтырылган система киргизилди. Бүгүнкү күндө аябай өзүнө жакшы көрсөттү. Ошол системаны бүт Кыргызстанда Арис алкагында түзүлгөн муниципалдык ишканаларга киргизүү жана өнүктүрүү иштери болуп жатат. Муниципалдык ишкананын адистерин окутуп, операторлорун бүт ошол жерде жана ошондой жумуштар болуп жатат. Оймо билинг компаниясы 2022 жылдын башында ачылган. Буга чейин Ош облусунда дагы бул сыяктуу иш-чаралар өткөрүлгөн. Билингдик система катары абоненттердин базасы болуп саналат. Ай сайын төлөнүүчү төлөмдөрдүн эсебин жасайт. Компания менен учурда кызматташ болгон муниципалдык кызматтар дагы бар. Катышуучулар Оймо билинг компаниясынын өкүлдөрүнө суроолорун беришип, жоопторун алуу менен система туурасында талкуу жүрдү. Салтанат Керимкул кызы, Бактияр Мамбеталиев, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.